Амансызбы? Күндүн маанилүү окуялары тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Биринчи жаңылык. Өкмөт чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга кирүүгө убактылуу тыюу салды. Бийлик мындай чечимди коронавирусту жуктургандар Казакстан менен Өзбекстанга катталгандан улам кабыл алды. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова чектөөлөр жүк ташууга жана өлкөгө кайтып келүүнү каалаган Кыргызстандын жарандарына тиешелүү эмес деп билдирди. Кирүүгө болгон чектөө канча убакытка созулары азырынча белгисиз. Экинчи жаңылык. Ошондой эле бийлик 50 адамдан көп чогулууга болгон кафе жана ресторандардын ишине чектөө киргизди. Мындай тамактануучу жайлардын ээлерине тамак ашты буйртма аркылуу ташып иштөө сунушталды. Буга чейин өкмөт кинотеатр, түнкү жана компьютердик клубдардын ишин токтоткон. Үчүнчү жаңылык. Чектеген чаралар Орусияда да кабыл алынды. Эми чет өлкөлүк жарандар бул өлкөгө 18 марттан 1 майга чейин кире алышпайт. Бул чаралар Кыргызстанга да тиешелүү. Москвада жана Санкт-Петербургда иштеген кесиптештерибиз өлкөдөн азырынча чыга алышаарын билдиришти. Ошентсе да жакынкы арада рейстердин бир бөлүгү жылдырылып же токтотулушу мүмкүн экенин кошумчалашты. Төртүнчү жаңылык. Ош шаарында Кытайга жүк ташып иштеген айдоочулар өкмөткө жардам сурап кайрылышты. Алардын айтымында 30 оор жүк ташуучу унаа Кытайдын Улукчат аймагында турат. Унааларды өлкөгө алып чыгуу үчүн бир күн чек араны ачып берүүнү суранышууда. Кыргыз-Кытай чек арасы алгач Кытай жаңы жыл майрамына байланыштуу, андан кийин коронавирустун айынан жабылган.